Бул интернет жылдызы болгон Бекболот Бактыбеков Алыс Көл облусунун Балбай Баатыр айылындагы мектепте 2-класстын окуучусу. Кайрылуу бийлик башындагыларга жолдонуп, онлайн окугандан тажаганы көпчүлүктү жылмайтса, айрымдары бул окуучуну кубатташты. Ассаламу алейкум, саламатсызбы, Садыр Жапаров. Ана сиз президент болдуңуз эми. Биздин айылга Балбай Баатыр айылына 2 этаж школ салып берип коюшпу. Караңызчы, биздин азыр школубуз көгөрүп, уже онлайн окуй баштадык, онлайн. Жаңыдан жакшы окуп келсек, кайра мектеп көгөрдү онлайн. Онлайн. Уже олмок болот. Ой, 2 этаж мектеп салгыла. Сасанар ана силерди эл журттар жакшы көрө баштайт. Онлайн окуу көйгөйү ар бир аймакта бар. 1 жылдан ашуун камалып отургандарга онлайн окуу деген көкөйүнө көк таштай эле тийген. Мисалы бүгүн Бишкек шаарынын айрым тургундары чыдамдары кетип митинг кылышты. Неправда. Вот смотрите, расскажите, пожалуйста. Давайте мы сейчас ответим. Мы же с вами не ругаться пришли, мы пришли общаться. Алардын талабы эмне үчүн мамлекеттик мектеп, бала-бакчалар пандемия деген шылтоо менен жабык турат да, жеке менчиктер иштеп жатат. Мындай көрүнүштөн окуучулар да, ата-энелер да тажап жатканын айтышып, жеке менчик мектепке, бала-бакчага акчасы бар байдын балдары окуусун деген уйдешти. Эмнеге частный жеке садиктер менен мектептер иштеп жатат, торговый центрлар, игровой площадкалар иштеп жатат, аякта деле балдар көп болуп атат. Эмне үчүн ушул мамлекеттик ишканалар, мектептер иштебей жатат садиктер менен. Биздин окуубуз, балдарыбыздын окуусу дагы абдан бузулуп атат да. Биз ойлойбуз ушул күнү биз ойлойбуз, биз түшүнбөй жатабыз да. Эмнеге частныйларга разрешение берет дагы, а бизге бербейт. Эми айтып атасыз, эмнеге окусун деп атасыз, балким билим ылдыйраак болуп атат. Билим ылдыйраак таштаганга эч кимге жок болуп атат, балдарын таштаганга жок болуп атат. Ата-энелердин суроолоруна Бишкектин социалдык маселелер боюнча вице-мэр Айжан Чыныбаева чыгып жооп берди. Ал шаарда 200 миңге жакын окуучу бар экенин, билим берүү жайларынын имараттары 211% толуп калганын белгиледи. Вице-мэр так ушул себептен Бишкек шаарынын мектептери региондордукундай болуп ачылбай жатканын билдирди. Азыр мектептерде, бардык мектептерде, муниципалдык мектептерде окуп атат балдар. 1 класс, 5 класс, 9, 11 класстар окуп атат. Алар талынып алды. Башка Анткен себеби 1 класстар булар жаңы келди, образование бул дагы ошо биздин жанагы билим берүү тарабынан дагы алар айтышты. 5 класс бул переходной класс, 9 класс экзамен берет, 11 класс экзамен берет деп ушундай кылып алынды да. Анан эми жана жеке менчик мектептер болсо, булар көбүнчө маршрутный заказ берип коюшкан, маршрут менен балдарды алып келишет. Үйүнөн кайра ошол менен жеткирилет. Ар бир класста 15-20дан бала ашпайт. Анан ошон үчүн аларда дагы иштешип атат да. Буга чейин деле айткансыздар да, февралда ачылат деп. Эми мартта деп атасыздар. Эми точно Биз эпидемиологиялык кырдаалдын негизинде буга чейин 2 окуучудан чыкты деп айттыңыздар да. Кантип аныктадыңыздар, эмне кылып аныктадыңыздар, каяктан чыкты? Мектепке барганда башкаларга жуккан эмес беле деген суроо. Мектептен башка балдарга жуккан жок. Алгы ошол ооруп калган баланын класстарынын баары онлайн режимге өткөрүлдү. Ал эми журналисттин эмне үчүн 1, 5, 9, 11 класстын балдары окуп, башкалар окубай жатат? Аларга же оору жукпайбы деген суроосуна. Аларга оору жукпайт, себеби алар аралыкты сактап окуп жатышат. Бизге саламаттыкты сактоо министрлиги ушундай шахматтык алгоритмди сунуштап, биз ошонун негизинде окутуп жатабыз, деди вице-мэр. 1 класстар начинающий, 5 класстар дагы башка эмеге кетишет да, деңгээлге. Аларга ковид жукпайбы, мындай айткандачы? Аларга ковид жукпайт, потому что хотели рассадить в шахматном порядке. Ошондуктан биз алгоритм, Минздрав болгон алгоритм боюнча иштедик да. Бул система бүт дүйнөдө иштеп атат. Шахматный порядок же 3 күн окушат, 2 күн барышпайт. Биз ар кандай системалар менен көрдүк кандай болуп атат. Анан ылайыктуу Кыргызстанга ошол система менен Минобразование бизге айтты, ушундай алгоритм менен иштегиле деп. Ошондуктан бүт Кыргызстанда ушундай алгоритм менен иштеп атышат. Жыйынтыгында нааразы тарап менен бир чечимге келип, мектеп директорлору, ата-энелер жана тийиштүү кызматтагылар менен биргеликте кайрадан чогулмай болушту.